Bir yıl içindeki özgörü. Кезінде Кымгуут кыздар мектеби Талибан бийликке келгенден бери эң калган. Соңку 7 айда мектепке барбай калган кээ бир кыздар үчүн абдан оор болду. Талиптер бийликти алганын укканда бөлмөмө барып китептеримди карадым. Кыялдарым ишке ашпай калганын ойлоп ыйладым. Кава 13 жашта, ал башкала Кабулда жашайт. Тиги менин мектебим. Көрүнүшү абдан жагат. Күнүгө мектебимди көргөнү келем. Бирок эшиги жабык, ичине кире албайм. Келечекте пилот болгум келет. Бирок Ооганстанда талиптер бийликте турганда бул кыялыма жетериме ишенбейм. 7 ай мурун 10 миллиондой окуучу сабакка барчу. Анын 4 миллиону кыздар эле. Ануша Шарифи 15 жашта. Ал алыскы Гор провинциясында жашайт. Келечекте журналист болгусу келет. Соңку 7 ай тек гана түш болсо эмне? Түшүмдөн ойгонуп, мунун баары чындык эмес, түшүмө эле кириптир десем гана. Бул курактагы кыздар туш алып калгандай сезет. Бизди басындып жатышат. Эркек балдар мектепке барышат. Биз болсо бара албайбыз. Талибан келерки окуу жылы 21 марттан тарта бардык кыздар мектепке барат деп убада берген. Алар балдарды эркек мугалим, кыздарды аял киши же улгайган эркек мугалим окутат. Мектептер бөлөк болот дешкен. Бирок биз жолуккан кыздар буга ишенбейт. Алар буга чейин окуган мектеби биротоло өзгөрөт деген ойдо. Санас келечекте дизайнер болууну кыялданат. Быйыл анын окуучулук күндөрү бүттү. Талибандын билим берүү реформасы чектөө койду деп ойлойт ал. Эреже кандай болбосун, окууну кайра баштаганыбыз маанилүү. Эми мурункудай болбойт деңизчи, бирок жоктон көрө жогору. Талибан 90-жылдары бийликте турганда 5 жыл бою кыздарга мектепке барууга тыюу салынган. Эми тарых кайра кайталанып жатат. Окуу кайра башталса, мектепке барам. Билим алууга укугубуз бар. Укукту бирөө ойгарбайт. Мен мектепке кайтып барары менен доскага эч качан үмүтүңдү үзбө деп жазам.